глазами. Внешность и одежда тоже относятся сюда. Өнүгүү фонду 2013 жылдын сентябрь айында түзүлгөн. Түзүлгөн максаты Бакыт Эргешевич Төрөбаев, жогорку кеңештин депутаты, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошонун демилгеси менен, ошонун тапшырмасы менен түзүлгөн болчу. Түзүлгөн максаты ушул азыркы өсүп чоңоюп аткан жаштарды, ошолорду билим берип, тарбиялап, келечекте алар дагы Кыргызстандын керегине жараган жакшы бир кызматка келишип, билимдүү болушуп, ошо Кыргызстанга өзүнүн пайдасын тийгизген жаштардан болсун деп ошол максат менен кылып атканбыз. Бүгүнкү күнгө карата силер уже билгендей эле фонду тренингтерди өткөрдүк. Былтыркы жылдын эсебинен декабрга чейин жалпысын алганда 350дөн ашыгыраак адамдар ошо тренингден өтүштү. Оратордук искусство боюнча, башка тематикалар боюнча. Бул биринчи жагынан, экинчи жагынан азыр Кыргызстанда көп эле маселелер көтөрүлүп атышат кыргыз тилин үйрөнүү боюнча. Бирок сөз жүзүндө эле айтылып калып, мындай жеткиликтүү иштер жүрбөй атат. Биздин фонддун тарабынан азыр особенно Александровка айылында, Дунган элдеринде аларда да кыргыз тилин билүүгө кызыккандар аябай көп. Биздин фонддун демилгеси менен ошол жакта азыр биз кыргыз тилин үйрөнүүгө курстарды ачтык. Азыр ошол курстарда ушул Дунган элдеринен каалагандар окуп атышат. Ушул февраль айында Жалал Абад шаарында жүрүш керек орус тилин үйрөнүү боюнча. Потому что билесиздер, биздин көп эле элдерибиз Россияга мигрант болуп барып атпайбы? Көп орус тилин билгендер аз болуп атат. Ошо барганда биздин жаштарыбыз кыйналбасын үчүн биз алар үчүн орус тилин үйрөнүү боюнча курстарды ачканбыз. Ошолор февралдан баштап Жалал Абад шаарында иштей баштайт. Андан кийин Ош, Баткен, Чүй, Талас башка областтарда ошону жайылтабыз. Маданият жагынан, сүрөт жагынан биздин жаш муундарыбыз Кыргызстандын тарыхын таанып билиш үчүн биз фонддун демилгеси менен биз альбомдор жасадык эле, альбом рассказка. Ошону 6 жаштан 8 жашка чейинки балдарга биздин фонддун ар кандай мындай мероприятиялар өткөргөндө алар жаш балдарга биз таркатып берип атабыз. Жаңы жылдын астына таркатып бердик, мындан дагы улантмакчыбыз. Бул биринчиден, экинчиден быйылкы жылга дагы пландарыбыз бар. Искусство адамдарына ошолорго дагы жардам берип, алардын өнөрлөрүн өркүндөткөнгө дагы колдон келишинче салымыбызды кошобуз.